Бүгүнкү биздин задачабыз торговля кылуу и также достор бүгүн биз сиздер менен счетубузду $100 разгон кылабыз да. Акыркы видеороликте сиздер билесиздер, $100 $4700 чейин разгон кылганбыз и бүгүнкү содабыз дагы ошондой болот достор да. Попробуем биз сиздер менен биринчи сделкабыздарды, да, мисалы 2-3 сделкабызды ва-банк ачабыз. Система антимаркетинг дела менен и бүгүн бизде технический анализ болот. Технический анализдин күчү менен биз сиздер менен бүгүн счетубузду почти что 10 эсеге көбөйткөнгө аракет кылабыз да. Итак, давайте валютный параларды табайлы. Так, достор, валютная пара евро, швейцарский франк. ОТСтен 1 мүнөткө бул жерден жогору ачамын $100. И сразу биз сиздер менен бир уровеньди белгилейбиз. Бул уровень поддержки. То есть бул уровеньден бизде отскоктор болгон да, мынакей. Биринчи ретест болгон бул жактан. Далее жогору көздөй кеткен, далее кайра график бул жерге келип атат биздин поддержкабызга да. И бул поддержкабыздан график кайтып уткан моментинде биз жогоруга ачып атабыз да. Биздин коридорубуз болуп калышы мүмкүн бул жакта. Моундай коридор болушу мүмкүн да и азыркы потенциал жогору көздөй кетиш керек. Үстүңкү сопротивлениябызга чейин, анткени биздин поддержкабыз туруштук берип отскок болуп атат достор да. Так, байкайбыз. Биздин биринчи опционубузда дагы 20 секундтай бар. И пока что көрүп тургандарды эле биздин графигибиз туура направленияга кетип жатат да. Выплата 192% болот экен, $192 да. Бул сумманы полностью азыр дагы бир жолу сделкага киребиз достор. Так, биринчи сделка плюс $192 1 мүнөткө дагы бир жолу бул жактан мен жогору ачамын достор да. Рисковать этем дагы бир жолу бул жакта жогору ачканга, анткени мен анализиме азыр дагы бир жолу ишенип атам да, что график үстүңкү сопротивлениябызга чейин көтөрүлөт деп да. Ошон үчүн мен откаттан, мынакей бир аз откат болду. Көрүп аткандай эле свеча кызыл болуп түштү и ушул откаттан биз дагы бир жолу перезаход кылып атабыз. Дагы бир жолу сделкага кирип атабыз да жогоруга. А так бардыгы эле потенциал бизде үстүңкү сопротивленияга таянып атат да. Ушул жака чейин биз көтөрүлөт деп сделкабызды ачып атабыз. Уровень поддержкадан да. Так, экинчи сделкабыз плюска жабылса, $368 пайда көрөт экенбиз да. И билбейм, если азыр бул сделкабыз плюска жабылып калса, биз суммабызды экиге бөлүп ачайлы достор да. Анткени сделкабыз дагы минуска жабылып калышы мүмкүн, анткени биз агрессивно торговля кылып атабыз да. Так, 5 секунд и экинчи сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Отлично. Так, эми болсо $368 мен экиге бөлөмүн. Ошондо $130 ачып калат экенбиз, жок, $180 ачып калат экенбиз. Так, давайте кийинки котировкага өтөйлү. Итак, кийинки валютная пара евро-доллар ОТСтен болот. Евро-доллар ОТСтен жогоруга ачып беребиз бул жактан. Биринчи сделкабыз жогору болуп атат. И смотрите, бизде кандай болуп ситуация болуп атат бул жакта да. Мисалы мынакей. Бизде бул жерде коробка болуп тур, мынакей. Накопление, длительное накопление. Далее бизде бул жакта графигибиз кичине обманный маневр кылып атат. Бизде ложное пробитие, жогорку уровеньде ложное пробитие кылган. Кайрадан график бизде коридорубузга кирди. Кирип туруп кайра биздин астыңкы уровенибизди пробой кылды. Көрдүңөрбү? Пробой кылды бул жакта линиябызды. Так, мынакей. Могул жерде пробой кылып туруп түштү, кайра график кайра ичине кирип атат. Ушул коридордун биздин диапазонубуз ичинде да. Мынакей көрдүңүзбү? Проторговка болуп атат. Азыр болсо бул жакта бизде үстүңкү уровенибиз, могул уровень линиябыз пробой болуп жогору көздөй кетиш керек да. Анткени бул жакта бизде ясное дело болуп атат да. Могул жерде бизде коробка болду, проторговка, бирок бул жакта бизде трейдерлердин көпчүлүгүн бул жакта кандайча айтканда уткузду да. Могул жерде график ложное пробитие кылды үстүнөн, анан кийин астыдан ложное пробитие кылды могул жерден и график кайрадан кирди да. Кайра эле кирип атат. Бул биздин коробкабызга. Скорее всего, бул жакта менин анализим боюнча бул уровенибиз пробой болот да. Пробой болуп и дальше жогору көздөй кетет. Биз даже мынакей линия трендибизди коюп алсак болот. Линия трендин койсок, бизде восходящий тренд болуп атат бизде бул жакта. Так, сделкабызды плюска жаптык. Давайте дагы бир жолу $180 жогоруга ачып беремин. Тренд бизде күчтүү, потенциал
восходящий болуп атат, жогорку көздөй кетип атат графигибиз. Ошон үчүн графиктин артынан эле пока ача беребиз бул жакта. Эгерде достор сиздер дагы ушундай анализ кылып обучение алгыңыздар келсе, биздин телеграмыбызга катталыңыздар. Бизде жаңы телеграм каналыбыз пайда болду. Биздин VIP чатыбызда күндө 2 маал суугуда болуп турат. Ал жакта өзүмдүн сигналдарымды канча убакытка, канча суммага ачыш керек, ушундай марафон дагы кылып турабыз достор. Бул жака кошулуш үчүн сиздер телеграм каналыбызга өтүшүңүздөр керек болот. Телеграм каналыбыз Trader KG миллиону. Ссылкалардын баардыгы ушул видеонун описаниясында болот же болбосо комментариянын башында. Ушул жакта өтөсүздөр, катталасыздар и обучение алам же мен YouTube'тан келдим деп жазылып катталсаңыздар болот достор. Обучениялар бекер, обучениялардын VIP чатыбызда бар и сигналдар и также жасалма интеллект дагы бар достор да. Өтөбүз, катталабыз, баардыгы бекер достор. Так, акыркы 1 секунд и отлично достор. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Ушул менен биз сиздер менен 1, 2, 3, 4 сделка подряд плюска жаптык да. Вот, мынакей даже бүгүнкү биздин биринчи сессиябыздын результаттарын байкасаңыздар болот. Мынакей 1 минус, 2 плюс, 1 минус, дагы 3-чү плюс, 4-чү плюс, 5-чи плюс, 6-чы плюс. 6 плюс и 2 минус кылыптырбыз да биздин VIP чатыбызда. Так, мынакей бизде восходящий трендибиз уланып кетип атат. Биздин коробкабыз бул жакта пробой болду достор, мынакей. Бул жерде коробкабыз пробой болуп, дальше тренд восходящий болуп уланып кетип атат да. Мынакей. Так, отлично. Балансыбызды уже $100 $699 көбөйтүп койдук. Давайте кийинки котировкага өтөлү. Дагы бир жакшы ситуацияларды издеп табайлы. Так, валютная пара швейцарский франк, японская иенадан смотрите, 1 минуттук таймфреймде мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта уровень сопротивления болуп аткандыгын. Мынакей бир жолу отскок болгон, экинчи жолу отскок болуп атат. Азыр график дагы бир жолу келип атат ушул уровенибизге. Итак, бизде туруштук берип атат пока что бул уровенибиз. Ошон үчүн $180 1 минутка сатып турамын пока что. Если продолжение болуп, график пробой болуп кете турган болсо, анда ретесттен бул жакта биз пробойго ачабыз достор. Пока что бизде уровень сакталуу эле болуп турат достор да. 5 минуттук таймфреймди да байкайбыз. Мынакей бизде бул жерде зеркальный уровень бар экен да. Бир жолу отскок болуптур, экинчи жолу отскок болуптур. Мурда бул уровень поддержка болуптур эле. Көрдүңүздөрбү? Азыр болсо бизде мынакей 1, 2, 3, 4 жолу бизде бул уровень уже сопротивление ролун ойноп кайтыптыр да график. Бир эмес, 4 жолу да. Азыр мынакей 4-чү жолу келип атат. Точнее, 3 жолу келип, 4 жолу болуптур эле, азыр мына 4-чү жолу келип атат да ушул жерде. Вот, туура болот ушундай. Так, 13 секунд сделкабыздын жабылышына. Так, и пока что биздин пользабызга түштү. Биздин анализибиз толугу менен отрабатывать этти достор. Отлично достор, плюс болду. $865 уже балансыбыз көтөрүлдү. Дагы бир жолу 1 минутка сатам достор. Самое главное достор, сиздер анализиңиздерге торговля кылып атканда максимум 3 жолу попытка беришиңиздер керек болот да, бир валютная парадан. Кээде ситуациялар болуп калат, кээ бир валютная парадан кандай анализ кылба, канча попытка кылба, баардыгы сделка минуска жабыла берет. Ошон үчүн бир валютная парадан 3 жолу попытка кылабыз, 3 жолу кайрадан дагы жаңыдан анализ кылабыз. Если болбосо, анда башка котировкага өтөбүз достор да. То есть бир эле котировкадан баардык эле сделкаңарды, анализиңерди ошол жактан анализ кылып, баардык күчүңөрдү коротпой эле койсоңор болот да. Максимум бир валютный парада 3 эле жолу сделка ачабыз. Так, мынакей 3, 2, 1, 0 и бул жерде сделкабыз кайра минуска жабылып калды. Так, $180 2 эсеге көбөйтөмүн. Так, кийинки валютный парага өтөбүз анда. Швейцарский франк NOKстан ачабыз да, норвежский кронадан. Так, смотрите, поддержкабыз келди. Көрүп аткандай деле бизде моундай проколдор болуп аткан. 1, 2, 3 мына дагы бир жолу прокол болуп атат. 1 минутка ушул жерден жогору көздөй ачып калайлы достор. $360 И давайте мынакей анализ кылайлы да. Мынакей мурдакы котировкабыз бизде бул жерде поддержка болуп белгилеп коюптур да. Мына бир жолу отскок болуптур эле. Могул жерде экинчи жолу келип отскок болуптур да. Прокол көрдүңүздөрбү? Келип туруп эле резко подъем болгон. Значит, бул уровень күчтүү экен достор. Далее мынакей 3-чү жолу келип туруп резко подъемго кеткен болчу. Азыр мына 4-чү жолу келип резко подъем болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Мурдакы картинабыз явно бул жакта белгисин көрсөтүп атат. Мурдакы эле мурдакы движениясын да. Так, суммабызды 2 эсеге көбөйттү. 2 эсеге көбөйткөндө биз $691 алат экенбиз да. Так, и көрүп тургандай деле уверенабыз.
сделкабыз уверенно плюска жабылды дей берсек болот да. Анткени графигибиз кыйла эле көтөрүлүп кетти. 5 секунддук таймфреймди байкайбыз и сделкабыз успешно плюска жабылды достор. Отлично. Баланс $1016 болуп калды. $1016 көбөйтүп койдук. Азыр $1000 чечемин, вывод кыламын, а дальше $16 биз силер менен разгон кылып көрөбүз да. $1000 пока вывод кыла берейин. Так, $1000 дейин. Так, крипто USDT TRC20 вывод кылам. Все, продолжить. Все, достор, запрос на вывод успешно отправлен болду. Отлично, кетти и $16 мен кийинки разгонума калтырып коем и кийинки сделкамды, точнее торговлямды $16 попытка кылып көрөм да. Если болсо, анда видеоролик чыгат достор. Ушундай. Эгерде видеоролик жакса достор, лайктан басабыз, комментарийга жазабыз, сурооңуздар болсо, жана обученияларыбызга катталыңыздар достор. Обученияларыбыз биздин Telegram каналыбызда. Telegram каналыбыз Trader KG миллионы. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында же комментариянын башында болот достор. Мынакей биздин бүгүнкү соодабыз. Соодабыз аябай жакшы болду. Сделкаларыбыз почти что 1, 2, 3, 4, 5 сделка плюс, 6 сделка плюс и 2 минус болуптур достор. Биринчи сессиябызда эле. Кийинки сессиябыз кечки саат 9-да болот и андан кийин стримде дагы жолугушабыз. Всё. Кийинки видеода көрүшөбүз достор. Назарга ассалам алейкум.